Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Урматтуу окуучулар, биз Мухтасарул Кудри аттуу китептен сабагыбызды улантмакчыбыз. Жараткан Аллахым ушул кылып аткан сабактарыбызды берекелүү сабактардан кылсын. Ушул айткан сабактардан туура түшүнүк алып, аны башкаларга дагы жеткирүүгө Кудай Таалам бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Биз Мухтасарул Кудри аттуу китебибизден икрор темасына келип жеткен элек. Икрор китебине икрор деп эмнени айттык? Бул башка бир кишиге бересе болсоңуз, мына ошол бересе экендигиңизди моюнга алууну эмне деп коет? Икрор деп коет дейт. Эми китебибизде баштап келип токтогон жерден баштап сабагыбызды уланталы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ин кала лаху раджулун ли алейка альфу дирхамин. Факала иттазинха ау интакидха ау аджилни биха ау кад кадайтукаха фахуа икрарун. Адаттагындай бул сүйлөмдү биринчи сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин бул сүйлөмдүн ичиндеги маселелерди баяндоого киришели. Эгерде бир киши кайрылып башка бир кишиге минтип айтса дейт. Ли алейка альфу дирхамин. Менин сиздин мойнуңузда 1000 дирхамым бар. Башкача айтканда, сиз менден 1000 дирхам карыздарсыз десе. Факала, ал киши кайрылып минтип айтса, иттазинха. Аны сен эмне кыл? Тартып алгын деди. Тараза мен тартып ала турган неме болсо, дирхам болсо, таразага тартып ал деди. Ау интакидха, интакада янтакиду, бул жерде интакид дегени мына ошол алтын менен күмүштүн пробасын сындап алууду, текшерип алууду интикот деп коет. Сынап туруп, билип, бул кана таза күмүшбү, начар күмүшбү, кандай экендигин билип алууду эмне кыл? Интакид. Эмне деди? Интакидха деди. Аны эмне кыл? Сындап ал. Ау аджилни биха. Же болосом, мага ал карызга не бер? Мөөнөт бер деди. Же чындыгында мен ал карызыңды бергенмин десе, мына ушул айткан сөздөрүнүн бардыгы эмне болот? Моюнга алуу болуп эсептелет. Эмне үчүн? Себеби карасаңыз, биринчи сүйлөмдө иттазин ха, замир. Замир ха. Экинчиде интакид ха. Үчүнчүдө биха, кадайтука ха. Мына ушул сүйлөмдөрдөгү замир эмнеге кайтат? Ошол доо кылынып аткан акчага кайтат. Талап кылып аткан сен менден карыздарсың деген эмнеге? Акчага кайтат. Бул деген сөздүн мааниси эмне болот жыйынтыкта? Баянгы сенин менде бар аласаңды, иттазинха десе, менде бар ошол аласа 1000 дирхамыңды сен эмне кыл? Таразага тартып ал деген мааниде. Же аны сындап эмне кыл? Сыпатыны билип ал деген мааниде. Же мына ошол акчага мен сенден карыздармын, мына ошол акчага мага мөөнөт бер деген мааниде. Таажил деп эмнени айтат? Таажил дегенин мааниси сиздин мойнуңузга милдет болгон нерсеге мөөнөт сурооду эмнеде? Таажил деп коет. Ошондой. Ал эми акырса не деди? Кадайтукаха деди. Мен аны сага сизге бердим дегени, анын мааниси ошол берүү качан милдет болот? Эгерде сиздин мойнуңузга эмне? Важип болгон болсо. Көрдүңүзбү? Эгер сизге важип болбогон нерсени сиз бердим деп айта албайсыз. Сиздин мойнуңузга милдет болгон нерсени айта аласыз. Мына ошондуктан ушул айткан сөздөр менен жанагы киши ошол карыздар экендигини эмне кылган болот? Мойнуна алган болуп эмне эсептелет дейт. ومن أقر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين حالا ويستحلف المقر له في الأجل. Demek kimde kim bir karızdı nasiya karızdı moyunga alsa, kimde kim bir nasiya karızdı, möөнөт koyulgan karızdı moyunga alsa, fasaddaqahul muqarrulah. Muqarrulah kimnin paydasına siz акча kimdiki olsa kimnin paydasına moyunga alıp жаткан bolsoңуз, мына ошону кишини muqarrulah дейт. Muqarrulah ал кишини моюнга алган кишини карызда тастыктап, бирок мөөнөт коюунда, мөөнөт берилгендигине жалганга чыгарса, lazimahud daynu hallan.
жанагы моюнга алган кишиге дароо ошол заматта жанагы карызды төлөө эмне болот? Милдет болот. Эми караңыздар. Ва юстахлафул муқаррулах фил ажал. Бирок мөөнөт берилгендиги тууралуу, мөөнөт ортодо барбы жокпу тууралуу кимдин пайдасына моюнга алып жаткан болсо, мына ошол кишиге ант берилет дейт. Урматтуу окуучулар, минтип айтып атат. Мен мисалга Айдар экени айтып атам. Айдар эке, мен сизден 1000 сом карыздармын. Мен сизден 1000 сом карыздармын. Бирок сиз ага эмне кылгансыз? 6 ай мөөнөт бергенсиз, 6 айдын ичинде төлөп бериңиз деп. Мына ушундай дегенимде Айдар аке чыкты да, жок, ооба деди. Чындап эле сиз менден 1000 сом карыздарсыз. Бирок мен сизге 6 ай мөөнөт берген эмесмин деди. Мөөнөттү моюнга албады. Карызга макул болду 1000 сомго. Бирок эмнеге макул болбоду? Мөөнөткө макул болбосо, жанагы мен моюнума алып аткан карыз дароо моюнума эмне болот? Милдет болот. Себеби ошол карызда хал болуш керек. Учурда милдет боло турган болуш керек карыз. Учурда сиздин моюнуңузга эмне болот? Милдет болот. Аны келишим түзгөндө гана, эгерде ошол мөөнөт аталбаса, негизинде соода келишимдери эмне түзөт? Нак менен келишим түзүлөт да, нак сатып алып берүүдө. Мына ошол нерсени эмне кылат? Дароо ошол моюнга алгандыктан бул киши карызды мөөнөттү жалганга чыгардыбы? Мөөнөт эске алынбай, карыз дароо моюнуга берилет. Бирок бул киши ва юстахлафул муқаррулах фил ажал. Жанагы киши моюнга албай жатат да. Айдар аке моюнга албай жатат. Мөөнөт тууралуу моюнга албадыбы? Менде далил жок болсо, эреже боюнча эмне болот? Айдар акеге ант берилет. Мына ошондуктан Айдар акеге мөөнөт тууралуу ант беребиз. Эгер Айдар аке моюнга жанагы антты иче турган болсо, анда мөөнөт не болбойт? Жокко чыгат. Дароо мен карызды төлөө мен моюнума эмне болуп калат? Милдет болуп калат. Ал эми эгерде Айдар аке ант ичпей турган болсо, анда жанагы карыз ошол мен айткан мөөнөттө эмне болот? Төлөөсү милдет болот дейт. ومن أقر بدين واستثنى شيئا متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي وسواء استثنى الأقل أو الأكثر. Demek kimde kim bir karızdı moynuğa alıp sözünü üzgültükö uçuratpay, oşol moynuğa alıudun uğlandısında, moynuğa alıp jatkan sözdün uğlandısında bir bölügünü kayra emne kılsa, istisna kılsa, bir bölügünü kayra jokko çıgarsa deydi. Ошол истиснасы эмне болот? Дурус болот да, калганы моюнуга милдет болот. Мейли аз бөлүгүнү истисна кылган болсун, ажыраткан болсун, же көпчүлүк бөлүгүнү. Кыскасы, урматтуу окуучулар, биздин мазхабтын көз карашы боюнча истисна деген мааниси фикх илиминин аалымдарынын көз карашы боюнча истисна эмне десе, бул ошол илладан кийинки сөздү сиз айткандай болуп каласыз да. İlladan keyinki. Misalga egerde bir adam mintip aytты deyli. Laka alayya mi'atu dirhamin illa aşaratan dedi misal. Men senden ne var? 100 dirham qarzlarmın, birok 10 dirham kem dedi. Bunun manisi ne bolot? Men sizden 90 dirham qarzlarmın degende bolot. Demek emi qarаңыздар. Ошол жерде bir kişi moynuğa alıp atat. Men misalga moynuma aldım. Men Aydar avadan 1000 dirham qarzlarmın. Birok illa ne dedim? Aşaratan dep koydum. Birok 10 dirham kem dep koydum. Bunun manisi ne bolot? Men 990 dirham qarzlarmın degen söz bolot. Birok mına uşul sözdü üzgültüksüz aytуу zarıl. Egerde bir sözdü aytıp alıp başka tarafını aytıp alıp men Aydar avadan 1000 so'm qarzlarmın dep, anan hiçbir sebepsiz, üzürsüz sözümdü üzüp, başka nese men başka sözde aytıp, anan illa aşaratan desem, bol sözüm emne olboyt, kabul bolboyt. Al emi egerde men emne kıldım, istisnanı, sözün başka tarafını aytıp, kayra illa menen istisna kılganga çeyin, bir emne oldu, bir jötölüp ketsem oldum. Je bolsam үнüm çıkbay kaldı var go, jakşı үнüm жетпей kalıp, kayra үнümdü oңдоп, şunday ananın keyin sözümdü uğlantıp ayta turgan bolsam, bunun nesi yok, ziyanı yok. Men sözümdü üzgültüksüz aytkan siyaktı bolom da, sözdüm başka tarafını emne kılgan bolom, özgörtken bolom. Kıskası janagı Aydar akege aytkan sözümde emne dedim? Men sizden 1000 so'm qarzlarmın, illa aşaratan, birok 10 dirham kem desem emne bolotken? Men 990 dirham sizden qarzlarmın degen siyaktı bolot da, mına oşol menin moynuma emne bolot, tölöp beriu Aydar akege mildet bolot. Oşon için kitepten yazıcısı emne deyt? Sahhal istisna, o istisnası durus bolot. Eğer sözünü üzgültüksüz aytsa,
Валазимахул бақи, ошол калган сумма мойныга милдет болот. Ва саваун истаснал акалла авил аксара. Бул жерде ошол өзүмдүн айткан сөзүмдүн көпчүлүк бөлүгүнү истисна кыламы же азыны истисна кыламы айырмасы жок. Мисалга балким мен сизден Айдар эке мен сизден 1000 сом каздармын, бирок 20 сом кем дедим да. 20 сом кем 1000 сом каздармын дедим. Же болбосо эмне дедим? Айдар эке мен сизден 1000 сом каздармын, болгону 800 илля 500 дедим мисалга. 500 кем дедим. Же 600 кем дедим. Бул айткан сөзүм көрүңүздөр, азыны истисна кыламбы, көбүнү истисна кыламбы, баары бир ошол калган сумманы берүү менин мойнума эмне болот? Милдет болот. Бирок жакшы эске алыш керек, ошол истисна таксырлар эки түрү болот да. Истисна таатил болот, анан истиснаи тахсил болот. Истисна таатил, анан истисна тахсил болот. Истисна таатил дегени сиз башкы тарабында айткан сөзүңүздү толугу менен жокко чыгаруу болуп эсептелет. Толугу менен эмне кыласыз? Батыл кыласыз, жокко чыгарасыз. Мисалга бир киши айтат да, Айдар эке мен сизден каздармын иншалла деп коет. Ошол иншалла деген сөздү үзгүлтүксүз, жанагы сөзүнү үзгүлтүккө учуратпай айта турган болсо, бул өзүнүн сөзүдөн толук кайткан болот да, Айдар экеге эч нерсе карыздар болбойт. Экинчиси истисна тахсил дегени сиз истисна кылгандан кийин жанагы сөздө кайра бир бөлүгү калып кетет да, жана жокоруда айтканыбыздай. Калганы калып кетет. Мына ошол калганын берүү эмне болот? Милдет болот. Чүнкү калганын берүү кишинин мойнуга эмне болот экен? Мойнуга милдет болуп калат. Азыр бул айткан темабыз эмне жөнүндө болду? Истисна тахсил болду. Бир бөлүгүнү кылды. Бирок эми караңыз. Fa in istasna al-jami'a lazimahu al-iqrar wa batala al-istisna'u. Ал эми эгерде 100% истисна кыла турган болсо, мен сизден 1000 дирхам карыздармын илля алфан деди да, кайрайли. Кайрайли 1000ди оюндан чыгарып кое турган болсо, lazimahu al-iqrar wa batala al-istisna. Бул моюнга алгандыгы милдет болот, бирок истисна кылгандыгы эмне болуп кетет? Жоюлуп кетет дейт алымдарыбыз. Не үчүн моюнга алгандыгы жоюлуп кетет? Себеби бул маселеде истисна кылгандан кийин истисна мааниси эмнеде? Калганын сүйлөгөн сыяктуу эле да. Мен сизден 1000 сом карыздармын илля ашаратан десе, мен сизден 990 сом карыздармын дегенде эле да. Бирок бул ошону моюнга алып, кайра моюнга алуудан кайткан сыяктуу болот. А моюнга алуудан кайтуу не эмес шариятта? Мүмкүн эмес. Себеби ал-мар'у ю'хазу бима акар. Hadis. Пайгамбар саллаллаху алейхи эмне деген? Адам баласы моюнга алган нерсеси менен жооптуу болот, жооп бериш керек болот деген. Wa in qala lahu alayya 100 dirhamin illa dinaran aw illa qafiza hintatin lazimahu 100 dirhamin illa qimata ad-dinari aw al-qafiz. Эгерде бир киши башка бирөөгө кайрылып минтип айтса дейт. Мен сизден 100 дирхам минус же болсо 1 динар кем 100 дирхам карыздармын десе. Же болсо минтип айтса, мен сизден 1 кафиз будай кем 100 дирхам карыздармын десе. Бул кишинин мойнуга биринчи мисалда динар дегенде 1 динардын баасы кемирээк 100 дирхам болот, милдет болот. 1 дирхам баасы кем. Балким 1 динарыңыз айталы 10 дирхамдын немеси менен барабар. Ошондо эмне кылабыз? 90 дирхам милдет болот деген сөз. Экинчи мисалда кафиза хинтатин дегенде балким бир кафиз будайдын баасы айталы 50 дирхам. Ошондо бул кишинин мойнуга эмне болот экен? 50 дирхам эмне болот? Милдет болот дейт. Wa in qala lahu alayya 100 wa dirhamun fal 100 kulluha darahim. Эгерде бир киши кайрылып башка бирөөгө айтты, паланчынын менден 100 жана 1 дирхам аласасы бар деди. Же башкача айтканда мен паланчыдан 100 жана 1 дирхам карыздармын десе, ушул сүйлөмдө 100дүн бардыгы дирхам болот, жалпысынан 101 дирхам жанагы кишинин мойнуга эмне болот? Милдет болот. Мойнуга эмне милдет болот экен? 101 дирхам милдет болот. Кийин ва дирхамун деген сөзү жанагы 100-нын 100дүн неси болот? Тафсирлөөсү болуп эсептелет. Себеби адатта ушул карыз алып берүүдө жанагы дирхам деген сөз көп колдонгондуктан кээде ошол мудофун илайхини хазиф кылышат арабтар. Сөз узун болуп кетпесин, эми кыскача эле айтып коелу деп туруп, мудофун илайхини эмне деп коюшат? Баягы 100 дирхамин ва дирхамун деген сөз бар да, 100 дирхаминин алып таштап, кийинки ва дирхамун менен эмне кылып коет? Чечип коюшат да.
Ошондуктан эмне болуп калды? Кыскасы бул жерде 100 dirham милдет болду. Wa in qala lahu alayya 100 wa thawbun lazimahu thawbun wahidun wal marja'u fi tafsir al 100 ilayh. Ал эми эгерде бир киши кайрылы башка бирөөгө минтип айтса, мен паланчыдан 100 жана бир кийим аласам бар десе, анда лазимаху thawbun wahidun жанагы кийим мойнуга милдет болот, кездемеби, кийимби, көйнөк, бишимби милдет болот да. Wal marja'u fi tafsir al 100 ilayh. Бул жерде жанагы 100'дүн тафсири эмне 100 дирхам ал, 100 көйнөк ал, 100 кой ал, эмне экендигини биз кайра эле ошол моюнга алган кишиге эмне кылабыз? Кайтып сурайбыз. Ошол 100'дөн сиздин максатыңыз эмне десе, ошол киши баянда берсе, ошол айткан сөзү эмне болот? Милдет болот. Себеби адатта сау кездеме болгон кездемелер жанагы дирхам сыяктуу не болбойт? Көп соода сатыктарда колдонулбайт. Себеби адатта соодагерлер дирхам динар менен эмне кылат? Көбүрөөк аласа бересе кылат да, кийимге караганда. Ошон үчүн бул жерде мудофун илайхи хазф болгон. Ошол жердеги мааниси миату саубин ва саубун дегендей болбойт деп айтабыз биз. ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه الإقرار. Эгерде бир киши кайрылып башка бирөөгө айтты, мен паланчыдан карыздармын иншалла деп койду да. Иншалла деп ушул сөзүнү жармаштырып, туташтырып, сөзүнү үзгүлтүккө учуратпай айтса, анда ошол моюнга алган нерсеси не болбойт экен? Милдет болбойт. Муну жокоруда айтканыбызда эмне болот? Истисна таатил деп аталат бул. Ошол айткан сөзүнү эмне кылуу? Жокко чыгаруу болуп эсептелет. Албетте бул маселеде Абу Ханифа рахматулла алейхинин шакирттери эки көз караш менен айтат. Мисалга Имам Мухаммад рахматулла алейхинин көз карашы боюнча бул сөз жанагы башка айткан сөзүнү жөөлөн эмне кылган болот? Жокко чыгаруу болуп эсептелет. Ал эми Имам Абу Юсуф рахматулла алейхинин көз карашы боюнча бул сөздү бул Кудай Тааланын каалооуна байлады. Эми Кудай Тааланын каалоону билүү эмне эмес? Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес болгон бир шарт болду. Ошондуктан дейт, бул сөз не болбойт? Бул сөз менен жанагы кишинин мойнуга эчтеке милдет болбойт дейт. ومن أقر وشرط الخيار لنفسه لازمه الإقرار وبطل الخيار. Демек кимде ким бир нерсени мойнуга алып, бирок ыктыяр алса. Башкача айтканда айтты да, Айдар аке, мен сизден 1000 сом карыздармын. Бирок мага 3 күн мөөнөт бериңиз деди да. Бирок шарт менен деди. 3 күн мөөнөт бериңиз, мен дагы көрөйүн деди. Карыздармынбы, карыздар эмесминби дегендей кылып жатат да. Бул айткан сөзүндө эмне болот? Жанагы алган ыктыяры жоюлуп кетет. Моюнга алган нерсеси эмне болот? Милдет болот. Себеби икрор биз эмне дедик? Бул кабар берүү дейт. Кабар берүүдө ыктыяр алуудун неси жок, кажети жок. Сиз мойнуңузга алдыңызбы, кабар бердиңизби, сиз карыздарсыз, аны сиз төлөп беришиңиз керек. Ыктыярды эмне алат? Бул жаңы соода келишим түзүп аткан кезде аласыз. Эгерде бирөө менен соода сатык кылып атып, мен мына ушул кийимиңизди сатып алдым, мага 3 күн мөөнөт бериңиз десеңиз, анда эмне болот? Бирок бул жерде сиз моюнга алууда бул теманын ыктыяр алуудун эч бир неси жок, орду жок болуп эсептелет. ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء جميعا. Демек кимде ким бир корону мойнуга алып, мойындап, анын ичиндеги кандайдыр бир курулушту эмне кылды? Ажыратты өзү үчүн. Мисалы айтты да, мына коро Айдардыкы, бирок мына үй, мына комнат меники деди. Ошол коро дагы, анын ичиндеги курулуш дагы бардыгы Айдар экеники болуп кетет дейт. Себеби коро деген сөз, корону мойнуңузга алгандан кийин ошол корого ээрчип, анын ичиндеги үйлөр дагы бардыгы кимдики болуп кетет? Ошол Айдар экеники болуп кетет бул мисалда. وإن قال بناء هذه الدار لي والأرس لفلان فهو كما قال. Ал эми эгерде мынтип айтса, мына коронун ичиндеги үйлөр, курулуштар меники, бирок жери паланчыныкы десе, анда ушул киши кантип мойнуга ала турган болсо, мына ошондой анын мойнуга эмне болот? Милдет болот. Тактап айтканда, үйлөр бул кишини мойнуга алган кишиники болот. Ал эми жер, тиги жердин кимдин пайдасына мойнуга алган болсо, ошол кишиники болуп эсептелет. ومن أقر بتمر في قوسرة لازمه التمر والقوسرة. Демек кимде ким бир идиштин ичиндеги, бир себеттин ичиндеги
emne bir korzinanın içindeki kurmanı moyunga aldı. Men palançıdan şu bir korzinanın içinde emne kurma karzlarımı beresem var dese, anda al kişinin moynuga oşol kurmanı janağı idişi menen birge berүү ne bolot? Mildet bolot. Ökö tengini beriş gerek. İdişli dagın kaytarı beret, janağı emneni dagın kaytarı beret, kurmanı dagın beriş gerek bolup kalat. وَمَنْ أَقَرَّ بِدَابَّةٍ فِي إِسْتَبْلٍ لَزِمَهُ الدَّابَّةُ خَاصَةً. Alemi kimde kim aytsa, men mına uşul bastırmanın, je bolmasa uşul at baga turgan saraydın, agıldın içindegi diyalengizlerge жараша түшүнүңүздөр, istabil dep at baga turgan neni aytat? Orunda aytat. Mına uşul agıldın içindegi ulov palançınыкы dep moynuga alsa, bul kişinin moynuga emne bolot? Ошол улоуду берүү гана милдет болот. İstabil demez, janagı at baga turgan orundu berүү ne emес, mildet emес. Sebebi жерди gasp kılуу ne жок? Биздин mazhabta Abu Hanifa menen İmam Abu Yusuf'un köz karşımızda жерди gasp kılуу болуу эсептелбейт жер. Ошондуктан жанагы улоуду гана атпы ал, эшекпи ал, эмне болсо ошону гана төлөп берет жанагы кишиге. Кимдин пайдасына моюнга алган болсо. Wa in qala ghasabtu thawban fi mindilin lazimahu jami'an. Alemi egerde bir kişi kayırılıp mintip aytsa, men mindildin içindeki, mindil degen söz bu adamlar deyil, haşiyasını karasanızlar, adamlar başıga baylap ala turgan bir kur, je bolsam bet metini kurkay turgan bir platensa deyit da, çaçık deyip koyot. Mına oşonun içindeki kiyimdi men urdadım dep aytsa, anda janagı kişinin moynuga şu ökö tengini berүү ne bolot? Mildet bolot. Janagı kurdu dagın beret, oşondo elemneni dagın beret, anın içindeki kiyimdi dagın beret. Sebebi adatda adamlar emne kılışat? Janagı kurga, çaçıkka bir nesege başka bir buyumdu salıp alıp emne kılışat? Kiyimdi salıp alıp anı men kötörüp жүрүшөt da, oşonu men saktap koyuşat. Murunku doğrularda oşondu doğru bolчу. Bizde de ele atalarыбыз eger kandaydır aşlar bolsa bardığının belinde kurları var ele. Hazırkı doğruda paket saket bolup atpayбы? Murunku doğruda oşol atalarыбыз bardığı kuru var ele. Ошол жерге барып ашка барганда, тойго барганда, жеген ичкенден кийин анан ошол үйдүн эйисинин рухсаты менен ошол дастарканда калган нерселерди эмне кылат деп куруга уруп алат эле. Же болсо базарга бара турган болсо, ошол бир нерсени сатып алса, мисалы этти сатып алса, кагазга уруп беришет. Ошол кагазды алып туруп жанагы куруга байлап, ошону белге байлап алып жеке колуна кармап алып келишет эле да. Мына ошондой кыскасы bir адам bir курдун ичинде же bir колжолуктун ичиндеги кийимди эмне кылдым десе, tonodum dese, gasp kıldım dese, al koygan edem dese, anda anın moynuga şol ökö tegini kaytarıp berүү emne bolot eken? Millet bolot deydi. Wa in qala lahu alayya thawbun fi thawbin lazimahu jami'an. Egerde mintip aytsa, palançı menden kiyimdin içindeki kiyimdi alasa dese, men palançıdan kiyimin içindeki kiyimdi karzdarmın dese, anda ökö tegini berүү mildet bolot. Sebebi adatta emne kiyimge orup koyuşlar emne deydi? Mümkün nerselerden deydi. وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِي أَشَرَةِ أَثْوَابٍ لَمْ يَلْزَمُهُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٍ. Alemi eger de bir kişi kayrılıp, men falançıga 10 kiyiminin içindeki bir kiyimdi beresemin dese, anda Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca oşol bir kiyim gana mildet bolot. 10 kiyim mildet bolboyt. Sebebi Abu Yusuf rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca emne deydi? Oşol janagı 10 kiyim hiç kaçan deydi, 10 kiyimde emne kirber, 10 kiyimde bir kiyimge zarf, idiş bolu eseptelbeyt deydi da. Bunda mümkün emes deydi. Oşonduktan aga bir kiyim gana ile millet bolot deydi. Alemi başka alımlarımızın köz karaşı boyunca adatta emne oluşu mümkün deydi. Janagı kımbat bağ bir kiyimdi 10 kiyimge orup katıp koyup alıp жүрген boluşu mümkün. Oşonduktan deydi. Janagı kiyim 10 kiyim menen birge emne bolot? Moyununa millet bolot deydi. Jaratkan Allah'ım bardığımızga tuğra düşünük versin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.